Мазхаб башчыбыз Абу Ханифа рахималла айткан экен, тапкан акчаңды аялың канча экенин билбегени жакшыраак. Сөздү туура түшүнүш керек. О, молдолор аялдан бөлүүнү үйрөтүп атат, аял душман беле. Жок, жок. Аялды ашыкча түйшүккө салба деген маанини гана айтып атат. Эгер эркектин акылы болсо, тапкан табышы болсо, кайраты болсо, ошол эркектерге айтылып атат. Анан өз акчаны кармай албай, солго жеткирсе анда айла жок аял акылдуу болуш керек да ал адам. Биз эркек акылдуу, кайраттуу болсо деп айтып атабыз. Ошол учурда эркектин тапкан табышын аял билбегени жакшыраак. Эмнеге? Эгер акчасы аз таап кала турган болсо, аялдын астында кадыры түшүп калат дейт мазхаб башчыбыз имам Абу Ханифа. Эгер өтө көп тапканын билип калса, план кыла баштайт дейт. Төркүн аралаштыра баштайт. Бул дигил деп. Төркүн деп тигинтип бөлүп аткан жокпуз биз. Баарды Кудайга шүгүр, алда экинчи ата-эне. Болгону эркек аял кишинин эң чоң жашоодогу максаты бар, ал жакшы балдарды тарбиялоо. Эркек бүт камсыздап турган болсо албетте. Ошондой маселе экен да бул дагы. Анан айтайын дегеним, эркек ошону билдирип кое турган болсо, карасаң баланчалар өсүп кетип атат десе, айла жок анан бир тараптуу болуп кетиши мүмкүн да булчу. Ошон үчүн үйлөнүп атканда башынан айтышым керек экен. Мен колдон келишинче сени иштетпей бүт үй бүлөнү камсыздаганга аракет кылайын, үйлөнөр энилерим. Кулак сырга болсун, бул күмүш сырга, алтын сырга. Мен бүт камсыздайын, үйдө жатып албайын, кайраттуу, беделдүү болоюн. Бирок сен менин канча тапканым менен башка эмес, мен жетиштүү табайын. Сен ар бир таап келген нерсеме каниет кылып, балдарды жакшы кара. Менин ата-энеме кызмат кыл. Жакшынакай мен да сенин ата-энеңе кызмат кылайын деп башынан математиканы түшүндүрүп коюш керек экен. Сен бул нерсеге кыжаалат болбо. Кыйналып каласың депчи. Эркектин табышы жакшынакай болсун. Анан жашоодо укмуш суроолор бар. Мен бир четине эле чыгарып коеюн. Күйөөсүнүн тапканын, күйөөсү жаман жолго барбайт. Кумар оюн ойнобойт, кошумча аялдарга барбайт, иштейт, түз барып түз иштейт. Бирок ошондой болуп атса да күйөөсүнүн тапканын картага салдырып, көзөмөлдөп, ата-энеңе бербейсиң, бир туугандарына бербейсиң дей тургандай көзөмөлдөй турган даражага жеткен, бул эркектиктен кечкендик эле, кетип калгандык. Андай болбош керек туугандар. Досторум өткөндө суроо келди, досторума чыга албайм дейт. Башка боло албай калам дейт. Анчалык эркектиктен кетпеш керек. Эркек таап атат, жаман жолго барбасын. Ысырап кылып ойноп атабы? Жок. Андай болсо аял эркектин өзүнүн эсеби бар да математикасы. Ошон үчүн мындай көйгөткө түшпөш үчүн башынан ошол нерсени ачыктап сүйлөш керек. Анан аялын зулумдук кылбаш керек, кыянаттык кылбаш керек.